Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Абу Ханифа. Улуу имамыбыз. Албетте бир жерде жашады да, туурабы? Жашаган жерде кошунасы барбы жокпу имам Абу Ханифанын? Же мечитте жашады дейсиңер? Жок. Кадимки бизге окшоп үйдө жашаган бир жерде. Абу Ханифанын кошунасы жөөт болгон. Иудей болгон кошунасы. Ошол иудейдин ажатканасы Абу Ханифанын короосуга жакын курулган жерде болгон. Ажатканасынан келген канализация сыртка азыркы сыяктуу астынан жер астынан кеткен эмес, сырттан эле кеткен болчу. Сырттан кеткен канализация Абу Ханифа азыраттардын босогоосунун алдынан өткөн да. Барып туруп, эмнеге мындай кылып атасың? Нааразданып, ачууранып жок. Абу Ханифа рахматуллахи алейх эмне кылды? Сабыр кылды. Сабыр кылды. 2 жыл ошондой жашайт дагы, 2 жылдан кийин баягы канализациясы токтоп калат. Токтоп калгандан кийин Абу Ханифа айтат: "Бул кишиге бир нерсе болду окшойт. Барайын дагы, бул кишини зиярат кылайын дагы, сурайын эмне болду? Мүмкүн бир муктачтыгы бар." Мусулман эмес, карагыла, жөөт. Жөөт. Билесиңер, жөөттөрдүн бир өзгө тарых боюнча бир өзгөчөлүгү мусулмандарга жайма зыян алып келишет. Дайыма зыян алып келет. Hazreti Peygamber'den başlap turup günümüzge çeyin. Günümüzge çeyin. Anan barıp uyuna girse, ti kişi ölüm töşөгүндө жатат da. Anan bağı kişi jö taң калат. Sen emnege keldиң дейт. Men seni Allah kol suraş geldim senin için. Allah kol surap koyun dep geldim deyt. Kандай bildиң meni organımdı deyt. Aytat, sen ajатканаңдан келген баягы жаман нерселер менин босогомдун үйүнүн алдына өтчү дейт дайыма. 2 жыл ошону уланган. Анан бир күнү токтоп калбады. Мына канча күндөн бери акпай жатат дейт. Ошого ойлондум, кыжалат болдум. Сен менен бир нерсе болгон окшойт деп. Ошого келдим дейт. Тиги өтө таң калат. Sen ошол 2 жыл бою мага айткан жоксуңбу дейт ошону. 2 жыл бою нааразы экендигин, ошону жаман жыттан ыза тартканыңды сен мага билдирген да жоксуң ошол 2 жыл бою дейт да. Бул сени ошондой абалга алып келген эмне дегенде Hazreti Abu Hanifa айтат, бул биздин динибиз дейт. Динибиз ошону буйрук кылат дегенде, бул киши өлүм төшөгүндө "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух" деп исламды кабыл кылган болот. Караңыздар. Bir koşunanın ızasına 2 yıl sabır kıldı. Bir kişinin tozoktan kutkargan boldu. Abu Hanifa rahmatullahi aleyh. Bul çoğun bir sıylık emes mi tuğanlar? Başka bir önü tozoktan kutkargan insan birinçiden özünü kutkargan bolot da, tuğra o. Özü bir işe girgen bolot da inşallah. Abu Hanifa girgeninden keyin bayağı Müslüman bolgon murdagı jөөт эмне болот? Abu Hanifa'nın arkasına etegine karap turup bir işe girip kalat da inşallah. Koşnalıktın jakşı bolgon, koşnaga bolgon, koşnanın bolgon, oşol koşnaga bolgon akısını atkarуу менен караңыздар кандай son bir жыйынтыктар келген болду.